Мынау альбомдо толық бойдон ар бир метр жерине чейин тартылып, кол коюлуп, чегерилип бүттү. Мына чөлкөмдө Борбор Азиянын өлкөлөрү эли ынтымакта, ырашкерликте жашашыбыз керек азыр. Баягы ата бабасынын жерин мына азыр эми Достук айылын тургундарын да абдан түшүнүп атабыз да. Достук каякта, ворота каякта, Варух каякта бир көрсөтүп коеюн эми, депутаттарга билбегендер бар. Сизге, президентке жана сиздин командаңызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошол кээ бирөөлөр көпчүлүк эл ушу 90% карап турат. Бирок айрымдары ошол 10%ке дайыма акцент кылып эле айтып берет. Жогорку кеңеште бүгүн тарыхый окуя жүз берди. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишим ратификацияланды. Ошол маселени чечкенде дагы тынчтык жол менен, достук жол менен чечүүгө жетишиш өтө оор болду. Жана ушуга биз сиздер менен кошо жетиштик. Ушул биздин иштеген маалыбызда колдоп турдуңуздар, кубаттап турдуңуздар бардыгыңыздар, түшүнүп турдуңуздар. Анча-мынча кетирген каталарыбыз болсо, бизге баяндап айтып турдуңуздар. Ошондуктан мен силерге ыраазычылык билдиремин. Жогорку кеңештин тармактык комитеттеринин биргелешкен жыйынында мыйзам долбоору каралып, андан соң жалпы жыйынга чыгарылды. Баяндамачы министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев депутаттарга эки өлкө макулдашылган чек ара келишими боюнча кеңири маалымат берди. Качан конфликт болсо Достук айыл талкаланат. Качан конфликт болсо Достук айыл жабыр тарткат. Качан конфликт болсо Достук айылда өрттөлөт, адамдар өлөт, солдаттар өлөт. Ушул нерсе мындан ары болбош керек. Ушуну токтотушубуз керек, чекитти коюшубуз керек. Ушул максатты кабыл алынды. Дагы бир жолу айтамын. Туура ичиң ачышат, жериңди таштап кетатасың, өзүң туулуп өскөн жериңди таштап кетатасың. Бирок сенин балдарың үчүн, сенин келечегиң үчүн, сенин неберелериң үчүн бул келечектүү чечим болду. Келечектүү туура чечим болду. Талкуу жараткан Достук айылынын Тажикстанга берилиши кулуңду, арка айылдарындагы талаштуу жерлер, төрт көчө, суу бөлүштүрүүчү Головной, Варух анклавы сыяктуу чек арадагы жерлерди Камчыбек Ташиев дыккат айтып берди. Бул жерде көптөгөн цифралар бар, көптөгөн тилкелер бар. Ошолорду жазып отуруп, кандай суроолорду айтсаңыздар мен жооп берүүгө даярмын. Жогорку кеңештин төрагасы Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасына байланышкан келишимдерди жана макулдашуулардын парламентте ратификацияланышын тарыхый окуя деп атады. Бүгүнкү биздин добуш берген чечимдерибиз тарыхый күнгө байланыштуу. Бул кылымдардан бери келаткан эки элдин ортосундагы достукту мындан ары да чыңдайт. Ортодо болгон пикир келишпестиктерди, кагылышууларды токтотуп чекит коет деген үмүттөбүз. Кыргызстандын бүтүндүгү, Баткен элинин тынчтыгы үчүн Кыргыз-Тажик чегинин такталышы дээрлик бардык депутаттарды ынандырды. Жыйындын жүрүшү суроо жооп иретинде уланып, баары ачык айкын көрсөтүлдү. Мурунку жыйында келгенде өзү деле айтпадыбы, көп нерсени ачыкка чыккан эмес. Мына бүгүн толук ачыкка чыкты деп туруп баарын айтып берди да. Бир дагы мамлекет утту деп туруп эч жерде эсептелинбейт да. Бир жерде ут курасың, бир жерде утасың дегендей. Анан жана дагы жогоруда адамдар айтып кетпедиби, депутаттар дагы айтып кетти. Бир гана агрессия жолу менен басып алган гана чек ара бул утук деп эсептелинет да. Баткен облусунун Лейлек район тургундарынын маселесин көтөргөн депутат Миргүл Темирбаева бүгүнкү жыйында элге туура жана так маалымат берилип, күмөн саноолордун баарына чекит коюлду деп эсептейт. Азыр коомдо айтып атпайбы, Лейлек району боюнча бул анклавда калуу коркунучу деп аябай ушул суроо көйгөй биздин лейлектиктерди өзгөчө кооптондуруп атат да. Мына менде да ошол суроо бар болчу. Ушул суроону берейин деп тургам, бирок мен суроо бергенге чейин мына Камчыбек Кыдыршаевич өзү жооп берип калды. Биз ошол мурда бир эле 4 көчө болсо бизде ушул лейлектиктер үчүн азыркы күндө бейтарап дагы 2 көчө. Биз үчүн лейлектиктер үчүн жакшы болду. Буюрса бул анклавда калуу коркунучу деген ушул ойду биз алып салсак болот да. Дайыма чырлуу окуялар менен коштолуп, кан төгүүгө чейин жеткен чек ара Бишкек менен Душан менен макулдашуусун депутат Бактыяр Калпаев да кубаттайт. Бул тарыхый окуяны чек арада чеп болуп жашаган тургундар көптөн бери күтүп келген. Мындай ийне жүүнү чейин түшүндүрүп айтып берди. Ошол эле убакта мен өткөндө да айтканмын, көп приоритеттүү нерселер мына Миңөрүк Самаркандек жолунун ошол жерде алынышы, ошол эле убакта Варухтун территориясы 91-жылкы Алматы декларациясында 19 000 болчу экен, бүгүнкү күндө 14 500-гө кыскаргандыгы. Негизи жалпысынан биз чек араны чечкендегибиз бул тарыхый окуя болду. Чек арадагы элибиз ошо тынч жашап, ушул Баткенде
чоң өзгөрүүлөр болушун күтүп жатат. Ошол эле убакта мына Баткенде чоң өзгөрүүлөр башталды. Эске салсак 13 мартта Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимге эки өлкөнүн президенттери кол койгон. Ага ылайык Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын ортосундагы Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасы жөнүндө келишимди ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору 3 окууда кабыл алынды.